Кызгылт, жашыл, сары түстөргө боелгон класстар. Ар биринде партасынан баштап отургуч, столуна чейин ал тургай көргөзмө курал сактай турган шкафына чейин бар. Санитардык гигиенаны сакташ үчүн кире бериштерге кол жуй турган жайлардан бери орнотулган. Эми тыныгуу учурунда окуучулар тышка дааратканага барып убара болушпайт. Болгону таза абада эс алганы гана чыгышат. Себеби мектептин ичинде балдар, кыздар үчүн өзүнчө ажатканалар каралган. Мындан тышкары ашканасы, компьютердик класстардагы орун алган сыртка 2 футбол аянтча салынган. Кышкысын дене тарбия сабагы да эшикте өткөрүлбөйт. Биринчи кабаттын сол капталына бардык шарты менен спорт зал кошо бүткөрүлгөн. Волейбол, баскетболго кызыккан окуучулар спорттун аталган түрүн ойношсо, теннис ойнойм дегендер үчүн теннис столу дагы бар. Бруска тартылып, денелерин чыңдап алса да болот. Бир сөз менен айтканда, ичинде бардык шарты бар. Заман талабындагы мектеп пайдаланууга берилди. Мекеме Чүй облусунун Аламидин районунун Октябрь айылында социалдык шаарчан аймагында курулган. Мектеп 2 кабаттан туруп, окуу жай Аманат Октябрь жалпы билим берүү орто мектеби деп аталат. Жалпы 350 окуучуга ылайыкташкан. Ачылыш аземдин алдында ырым катары алгачкы коңгуроо кагылды. Бул жаңы конуштарда мектеп керек болчу сөзсүз түрдө. Себеби дегенде эң жакынкы мектеп бул жерде 3 километрде жайгашкан. Ошол жерге кышында балдар кыйналып, күн суукта, жамгырда барып келиш кыйын болчу. Анан маршрут дагы жок болчу буга чейин. Азыр мектеп салынгандан кийин суу дагы чыкты айылда, жаңы конушта. Свет дагы кирди, маршрут дагы жүрдү. Бардык шарттар болду да. Андан соң Кубейт өлкөсүнөн келген коноктордун жана жергиликтүүлөрдүн катышуусунда орто окуу жайдын кызыл тасмасы кесилди. Чет өлкөлүк меймандардын иш-чарага катышып жатышы жөн жерден эмес. Себеби ушул мектеп Ас-Сафа кайрымдуулук фондунун каржылоосу менен бүткөрүлдү. Орто окуу жайдын ишке кириши менен Бишкек шаарынын Бугайна багыш конушунун жана Аламидин районунун Биримдик айылында жана Нур шаарчасында жашагандардын мектеп маселеси чечилди десек болот. Аталган конуштун балдары буга чейин 3 чакырымдык жол жүрүп, Октябрь айылындагы мектепке барып окуп келишкен экен. Коомдук транспортто тыгылып окууга барып келип жүргөн балдар үчүн мектептин пайдаланууга берилиши чоң кубаныч катары кабыл алышууда. Бул жерде мына Куран үйрөп, билимдерди үйлөнүп, анан Куранга түшүп, Куран окуганым. Келечекте ушу Дубайга, башка өлкөлөргө, чет өлкөлөргө барган максатым бар. Бул жерде 11 класска чейин бүтүрсөм, андан ары өзүм Түркияга барып келейин деп атам. Орто окуу жайга жалпы 48 миллион сомдой каражат коротулду. Ас-Сафа кайрымдуулук фонду мектепти жергиликтүү бийликке өткөрүп берди. Мындан ары балдарга мамлекеттик программанын негизинде билим берилет. Фонд мектептен сырткары былтыр 152 батирлүү социалдык шаарчаны бүтүрүп берген. Үйлөрдүн 30% Октябрь айылына бөлүнсө, калганы өлкөнүн бардык аймактарындагы турак жайга муктаждарга таратылып берилген. Талапка ылайык батирлерде жалгыз бой, көп балалуу энелер, томолой жетим балдар, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөр жашашат. Жергиликтүү бийлик ээ болгон турак үйлөрдөн 4-өөнү алып калган. Алар мектепте иштеген мугалимдерге убактылуу жашап туруу үчүн берүүнү көздөп жатыптыр. Кыргызстанды биз абдан жакшы көрөбүз. Менин экинчи мекеним болуп калды десем дагы жаңылышпайм. Келечекте көптөгөн мектептерди, ФАПтарды курсак деген ойлорубуз бар. Булардан тышкары башка социалдык объектилерди Кыргызстанда ишке ашырсакпы деген ниетибиз бар. Долбоорлорду ишке ашырууда кыргыз бийлигинин колдоосу абдан маанилүү. Фонддун көмөгү менен акыркы 6 жылда 495 жалгыз бой, көп балалуу энелер үйлүү болушкан. Мындан тышкары уюм өнөктөштөрү менен биргеликте буга чейин өлкөнүн ар кайсы аймактарына 40тай мектеп, 20-30дай медпункт куруп, мамлекетке өткөрүп берген. Айрым медициналык мекемелерге техникалык жана башка жабдуулардан да көмөк көрсөткөн. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Чүй облусу, Аламидин району.